путинская тварь. Путиндин кан соргучтары, ал качан тоет? Мен кайда барам? Бүгүн кайда түнөйм? Дагы аткылашпайт, бомба жарылбайт деп ким айта алат? Түнкүсүн уктагандан да коркуп калдым. Я тут ночевать. 13 июнда Донецк облусунун Бахмут шаары аткыланганда көп кабаттуу 3 турак үйгө башка имараттарга ракета тийгенин жергиликтүү бийлик билдирди. 3 киши жараат алды. Ал эми айгышкан салгылаш кошуна Луганск облусундагы Северодонецк үчүн жүрүп жатат. 14 июнда эртең менен Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы маалымдагандай, орус армиясы артиллериянын коштоосунда чабуул коюп, шаардын борборунда позицияларын бекемдөөгө аракет көрүүдө. Украин расмий өкүлдөрү каршы тараптын күчтөрү Северодонецкини Лисичанск менен байланыштырган негизги 3 көпүрөнү жардыргандан кийин шаарда калган тургундарга эң зарыл нерселерди жеткирүү же карапайым элди эвакуациялоо мүмкүн болбой калганын билдирди. Сөз болгон эки шаар куласа, Орусия Луганск облусун толугу менен өз көзөмөлүнө алган болот. Аймактын бир бөлүгү 2014-жылдан бери Москва чылжикчилердин колуна өткөн. Британ коргоо министрлигинин чалгын кызматы орус армиясы акыркы бир нече жумада биринчи жолу Харьков тарапка бир аз алдыга жылганын шейшембиде билдирди. Облус губернатору Олег Синегубов Харьков багытында душман коргонуу менен алектеп жазды. Ал каршы тарап Славянск шаарына чабуул коюуга камданып жатканын кошумчалады. Мунун алдында орус коргоо министрлиги Донбасста АКШ жана айрым европалык өлкөлөр Украинага берген көп курал жарак жок кылынганын билдирген. Бул билдирүүнү жана жалпы кырдаал тууралуу согушкан тараптар тараткан маалыматтарды көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн эмес. Украин президенти Владимир Зеленский 13 июндүн кечиндеги кайрылуусунда Донбасс үчүн күрөш Европадагы жана Европа үчүн эң айгышкан кармаш катары аскердик тарыхка кирерин билдирди. Цена цієї битви для нас дуже висока. Бул салгаш үчүн биз өтө жогору, коркунучтуу баа төлөп жатабыз. Украинага артыкчылыкка жетүү, Орусиянын Донбасстагы терроруна чекит коюу үчүн заманбап артиллериялык курал жабдуу жетиштүү деп күн сайын өнөктөштөрүбүзгө кайталап келатабыз. Особливо в артилерійських системах. Ошол эле күнү Зеленскийдин кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк майданда тең салмакка жетишүү үчүн аларга батыштан 1000 гаубица, ракета атуучу системалар, 500 танк, 1000 дрон, башка курал жабдуу керектигин жазган. Анын айтымында курал менен камсыз кылуу маселеси 15 июнда Брюссельдеги жыйында талкууланмакчы. Согуш башталгандан бери Батыш Украинага оор техника жөнөтүүдө, бирок Киев жараян жай жүрүп жатканын айтууда. Айнура Жекши кызы, Прага.